işleş gerek, dagы bir jolu işleş gerek. Sardar Ejeke başta atkanda aytты, Убайлерлер senin tamak çegenli akın var. Oturgan, uktağan akın yok hazır dedi. Только işleş gerek dedi. Gün devedik, tün devedik, только iştep attık. Kıyratıp bir setli jakşı bilbeyiz, düşünbeyiz. Utup ketken jerimiz только toktoo iştegen boldu. Günde kontrakt, günde iş. Günde kontrakt, günde iş. Только ошондо успех болот. Тура кыска убакытта менеджерди ачтык, старшийди ачтык, директор аз калды, старший директор Кудайым кааласа. Bir акылдуу болгон өзү үчүн эмес, же силерден bir көбүрөөк нерсе билген үчүн эмес. Могул жерде отурганда менден көптү билсеңер, билесиңер, бирок аз эмес да канча жылдан бери эме. Просто токтош керек экен. Аракетти эле токтотпосок чын эле Гринливде чоң акча бар экен. Азыркы күндө ушул саякатка мен өзүм жалгыз келген жокмун. Биздин вот баскан Полатныдан тараган өтө чоң команда келди, 20 чакты жакын киши келди. Өзүмдүн апамды кошуп алып келдим ушул саякатка, элестетиңиздер. То есть Гринливдин жардамы менен жакындарыбызга ушундай саякаттарды белек кылып алып атабыз да. Бир нерсени айтам, лохотрон дегендер, ишенбей отургандар, это женский бизнес дегендер, саякат кылыш, миллион табыш, ушундай окружениеде жүрүш лохотрон болсо дальше жүрө бериңиздер андачы. Вот ким айтыңыздарчы, госслужбада иштегенде ким бизге ушундай олдукту бермек да? Эч ким бермек эмес. Айтып атпай, вот бизде Жанар Эжеке 2019'dan beri олдукту албаган дейт, мына Гринливге келди, кыска убакытта олдук утуп алды уже. Кандай сонун нерсе. Ошондон айткым келген нерсе, урматтуу партнерлор, эң туура жолдо экенбиз. Тура менеджер, старший менеджерди анча билинбейт, бирок директор да уже жакшы доходко чыгып баштаганда билинип баштайт экен. Мен кече 10'da пассив чыкканда, мына азыр директорду ачкандан кийин Сардar Эжекеге рахмат айтып айттым, Эжеке эң туура жолдо экенбиз. Анткени ойлоно берчүмүн, мектеп таштап салдым, мен 11-класс болчум, бирок кече директордун доходун алганда айттым, эң сонун жолдо экенбиз депчи. Анткени айтып атпаймынбы, директордун бул акча чоң экен бул жерде. Чын айтамын, тут большие деньги. Элестетип атасыңарбы? Вот ошон үчүн Гринливге келгенибиз бул успех, это чоң галочка да. Бирок Гринливге келдик деп отура берсек деле болбойт. Не кылыш керек? İşleş gerek. Men былтыр ушул суд жого менеджер статусуна келген элем. Жөн барбайын, хотя бы менеджер болуп барайын деп күн-түн иштеп менеджер болуп бардык баскан Полатна менен. Ниет кылып койдум эле, кийинки келгенде директор болом депчи. Атең чоңураак статусту айтып койбогон экенмин да. Директор дедим, чын эле директор болуп келдим. Ниеттен өздөн чыккан сөз орундалат экен да. Ана бунусун да айтып атабыз, кийинкисин